Безумташтырып қой, мен генеральный консул города Алматы Арипов Назарали Турдайлевич. Азыр біз 150-дей қырғыз жарандарыны бұл жерге алып келдік. Азыр Қазақстан тараптан рейстерстан өтіп атат. Алматы шаарында негізден авал туруктуу. Ар бир қырғыз жаранымен ал жерде біз иштешип атабыз. Тилекке каршы ал жерде 2 жараныбыз каза болгон. Бүгүн аны менен баары менен байланышып, биздин консулдук дипломаттарыбыз бар, алар менен байланышып, аларды билип текшерүү тактап келдик. Алардын өйлүктөрүн алуу боюнча дагы бүгүн баштап туруп иш жүргүзөбүз. Ошондой эле кечээ өзүңүздөр билесиздер, мына Икрам Урзахунов боюнча ал жерге барып биз менен жолугуп аны бошотконубузда ошол жерде дагы бир 4 кыргыздын жараны бар экен. Аларды казак тарапты убада берди. Бүгүн аларды чыгарыш керек. Негизинен биздин башкы консулдук ал жерде өз тартибинде иштеп атат. Эч кандай проблема жок. Кудай буйрса, эртең бир күн дагы бир партияны эвакуация кылабыз бул жакачы. Негизден Алматы шаарында, Алматыда авал турукташты, бардык ишканалар иштей баштады. 150 жаран бул жерге келди. Азыр бул постко списоктардын баарын бердик. Бул жерде Тышкы иштер министрлигинин биздин коллегаларыбыз да аларды бул жерде тосуп алат. Муну алып келгенде автобустар менен келип туруп, үйлөрүнө жетирип коет. Алар бүгүнчүсү такай ошакта жашагандар. Ошол такай жашагандар, ал жака жаңы жыл астында барып калгандар. Ошол бардыгы ошол жерде биздин жарандар, жаш балдар, студенттер, картаңдар, ушуга келебиз дегендердин баарын Кыргызстанга чыгарып атабыз. Мына азыр чыгарганыбыз биздин башкы консулдуктун 5-чи жолу чыгарып атабыз. 5-чи жолу эвакуация болуп атат. Ушул окуя башталган бери. Бардыгы мындайча айтканда тынчтык, казак элиндеги тынчтык калам, казак мамлекети, казак жетекчилери биз менен тыгыз байланышып иштешип атат. Бизге канча адам кайрылса ошону чыгара беребиз. Ар бир кыргыздын жаранын Казакстан жашаган жарандар менен биз ишти алып бара беребиз. Жок, биз баарыны батпай калгандар болгон жок. Биз баарыны ошол кылып туруп, анан кийин списоктон келбей калгандар, спететпей калгандар болду. Аларды биз эртеңки эрбүрсүнгө жылдырдык. 5 жолу чыгарып койсок, баардыгы канча кишини чыгардыңыздар? 250-300 жакын болуп калды окшойт, санабат списогубуз бар башка жакта. Беребиз го. Ой, кызым ошакта жашайт. Кичи кызым ошол жака барганбыз. Мен жаңы жылдын асында баргам. Анан 4-үндө кетейин десем, маалымат башталып кетти. Ошойдон кете албай тургам. Эми рахмат мо биздин өкмөткө, президентке. Окуялар болгон учурда кайда болдуңуз апа? Үйдө эле болдук. Үй частный үй болгондуктан центрден алысыраак болчу. Мындай көп бизге эметкен жок да, болгон жок. А центрде аябай катуу болду. Эмнени көрүп, эмнени угуп аттыңыз? Эми башында алар деле биз сыяктуу эчтекен көргөзгөн жок, кийин көргөзө баштады. Баарын эле көргөзсү. Аябай эле эми ата-энелерге жаман эле болду кыздар. Эки жактын тең. Балдар өмүрү үзүлүп кетти. Ата-энелер бозулуп калды, жаман эле болду. Аябай эле катуу болду. Биздикинен да катуу болду да булар. 20 000-40 000 киши деп атат катууда. Ошол сөзү. Сиз бияктагы үйдөгүлөр менен байланыша албай? Байланышкан жокпуз. Эми интернет иштеген жок. Интернет иштебей болсо байланыша албай. Эми кечеден баштап иштеди интернет. Кыздарга рахмат, Конституцияда эмедеги элчиликтеги кыздар ошолор чалып. Азыр келе жатканда мындай текшерүүлөр кандай болду? Көп текшерген жок, жакшы эле болду. Эмеден эле текшерди. Атардан эле калгандан көп деле текшерген жок, жакшы эле өттүк, жакшы эле. Анткени сопровождающий бар болчу. Фамилиятыңызды айтып коесузбу? Сабырбек Бактыгүл.